Өзбекстанга таасири күчтүү дары-дармекти ташыган 2 тургун кармалды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, Кадамжай районунун 26 жаштагы тургуну Өзбекстандын жаранына күчтүү таасир этүүчү дары-дармек каражаттарын өткөрүп берүү учурунда кармалды. Кармалган адамдын тинтүү учурунда 396 дана тропикамет, ал эми жашаган жеринен 25 регопен таблеткасы табылган. Тропикамет, регопен күчтүү дары-дармектер алар дарыгердин рецепти менен гана сатылат. Соода түйүндөрүндө дарылардын кыймылын жана келгендигин каттоо китеби болуш керек. Башка дарылар менен айкаштырып колдонууда катуу көз карандык пайда болот. Кармалган тургун Кыргызстандан Өзбекстанга товар ташуу боюнча мыйзамсыз каналдардын уюштуруучуларынын бири катары аныкталып, тинтүү учурунда СС үлгүсүндөгү акциз 60 куту баасы 4 миллион сомго жакын тамеки продукциясы да табылган. Мында салык мыйзамдарын бузуу натыйжасында мамлекеттик бюджетке 2 миллион 335 миң сомго жакын зыян келтирген. Учурда кармалган тургун атайын кызматтын тергөө абагына киргизилип, тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүүдө.